Садыр Нургожевич, Ишановый Алым Савердинович, Алымқадыр Савердинович, қолыңыздар бош болғанда келіп, көріп, өзіңіздер көзіңізбенен оценка беріп, анан кейін бір жиынтық шығарып берсеңіздер. Сұраныш. Түштүк аймактык жүрөк кантамыр хирургиясы илимий борборунун эмгек жааматы борбордун жетекчиси кардиолог Калдарбек Абдрамановдун иштен алынышы боюнча президентке кайрылуу жолдошту. Биздин жетекчибиз эмгек сиңирген дарыгер профессор Абдраманов Калдарбек Алишеровичти кызматтан албашыңыздарды суранабыз. Ага мөөнөтү аяктаганга чейин иштегенге жана жаамат менен башталган ишти аягына чыгарууга мүмкүнчүлүк беришиңиздерди суранабыз. Вместе с коллективом. Борбордун эмгек жааматы депутаттык комиссия түзүлүп, текшерүүсүн жана ага чейин Абдрамановдун ордунда иштешин суранышууда. Эмгек жаамат министрди борбордун 10 жылдагы жетишкендиктери жана ишмердүүлүгүн көрүүгө чакырышты. Өзүңүз болсо өзүңүз келиңиз, көрүңүз, салыштырып көрүңүз. Бүт проблема, бүт нерсе багланганда бул салыштыруу менен багланат да. Салыштырып көрүңүз 10 жыл мурунку Никсонун азыркы биздин Жалал-Абадтагы түштүк аймактык жүрөк кантамыр хирургиясынчы ат менен дөдүү айырмасы бар. Ошо кардиология түштүктөлүп заманга жараша өзгөрүп аткан көп кишилердин кетти, ошондор кардиология түптөлүп эми ошону 10 жылдын аралыгында өтө чоң жоктон бар кылган адамды анан ушунда бир күндө тейлеп койгону бардыгыбыз нааразы болуп. Абдраманов бул кабарды маалымат каражаттарынан уккан. Азырынча расмий билдирүү келе электигин, бирок жумуштан алса кетүүгө даяр экенин билдирди. Ошондуктан бул жака келип текшергиле, көргүлө, жогорку кеңештин депутаттары комиссия түзгүлө. 5-6 кишиден болгон келип көрсүн, бул жака келбегендери бар, билбегендери бар. Ошондуктан айтып атышат да, Абдраманов өзүнүн чөнтөгү менен мамлекеттин чөнтөгүн алмаштырып алыптыр деп билбегенден айтып атат да. Билген кишилер айтат да, Абдраманов больницада түнөйт, иштейт, жашайт, семьясы тиги Бишкекте. А мен мамлекеттик больницада иштейт. Алмаштырбасын, анча-мынча журналисттер тура эмес айтып коюшу мүмкүн. Өзүнүн чөнтөгү менен мамлекеттик чөнтөктү алмаштырды деп. Менде андай жок. 99 жолунан жолу 4 жагынан келип текшерип карасаңар дагы, элеңгенге салып карасаң да андай ойду таппайт эч ким. Министр Бейшеналиев Абдрамановдун иштен алынышын саламаттыкты сактоонун мурдагы министри Талантбек Батыралиевдин тушунда ачылган жеке клиникаларга байланыштырат. Ошондой эле Калдарбектин досу Батыралиев деген бар. Ал министр болуп иштеген. Ошол кезде министр болуп иштеп турганда Калдарбек ошол кардиак болуп турганда мамлекеттик стационарды мамлекеттик эмени ойлобой булар өздөрүнүн чөнтөгүн ойлоду да. Эми үчүн дегенде ар бир Бишкекте, ар бир Ошто, Жалал Абадта бардык жерде булар центр ачып алышты. Ошондой эле ойлоп көрсөңүздөр, бул центр ачкандан кийин өзүнүн чөнтөгү менен мамлекеттин чөнтөгүн алмаштыра башташты. Калдарбек Абдраманов 1984 жылдан бери кардиолог болуп эмгектенип келет. Абдраманов 2010 жылы түштүк аймактык жүрөк кантамыр хирургиясы илимий борборун негиздеп, акыркы 9 жылдан бери иштеп келген. Аклай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион.